Сиз түзөөдө BBC-ни көрүп баштадыңыз. Саламатсызбы? Лондондун күндүн негизгелер алык жаңылыктары менен тааныштырып, Кубат Касымбеков. Стамбулдун тарыхый районундагы жаңкешти жардыруусу кеминде 10 адамдын өмүрүн алды. Алардын көбү германиялыктар экени кабарланууда. Бириккен Улуттар уюму шашылыш тез жардам көрсөтүү үчүн Сириядагы курчоодо калган Мадая шаарынын жүздөгөн тургундарын эвакуациялоо керек деп билдирди. Айдоочусуз унаалар бир канча жылдан кийин көнүмүшкө айланабы? Мындай пикирин миллиардер ишкер BBC-ге билдирди. Түркиянын Стамбул шаарынын чоң ортосунда болгон жаңкешти жардыруусунан кеминде 10 адам каза таап, 15 жаракат алды. Түрк өкмөтүндөгү булактар билдиргендей, мерт болгондордун көбү Германиянын жарандары. Бомбаны асманга ыргытып, аны менен кошо өзүн да жардырган жаңкешти Сириянын жараны экени кабарланууда. Стамбул шаарында тез жардам кызматы борборго шашып жөнөдү. Түркиянын коопсуздук кызматы жардыруудан кийин тарыхый Султан Ахмет аянтын жаап, тергөө иштерин баштады. Бомба туристтер жык толгон Көк мечиттен бир нече метр аралыкта жарылып, 10 адам мерт кетип, ондогондор жаракат алганы кабарланууда. Canlı bomba, evet. Gittim gördüm zaten. Окуяга күбө болгондордун бири бул жаңкештинин жардыруусу болду. Жардыруудан кийин айланадагы адамдар дендароо болуп калды. Полицияда эмне кылаарын билбей калышты. Бизге дагы бир бомба бар болушу мүмкүн. Аянттан чыгып кеткиле деп буйрук беришти. Азыр аянт жабык деп айтты. Түркиянын президенти чабуулду сириялык жаңкешти уюштурганын маалымдап, башка топторду да айыптады. Kararlı ve ilkeli duruşu sonuna kadar Türkiye teröristlerge karşı күрөшүн улантат. ПКК өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ же башка террористтик уюм болобу? Бизге алардын айырмасы жок. 3 ай мурда өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ Түркиянын баш каласы Анкарада чабуул уюштуруп, 100га жакын адам каза тапкан. Июль айында Сирия менен чектеш аймактагы жаңкештинин жардыруусун да ушул топ уюштурду деп айтылган. Былтыр Түркиянын армиясы Күрд жумушчу партиясы же ПКК менен согушун кайрадан жанданткан. Учурда Түркияда Сириядан өтүп келген ислам мамлекети аттуу топтун миңдеген согушкерлери бар деп айтылууда. Түркия Сирия менен чек арасындагы көзөмөлдү күчөтүп, АКШнын аскери учактарына түрк базалардан экстремисттик топко каршы аба соккуларды жүргүзүүгө уруксат берген. Бирок серепчилердин айтымында Сириядагы кырдаал оңолбосо, коңшу Түркиядагы абал кооптуу бойдон кала берет. Стамбулдагы дал ушул жардыруу тууралуу соңку маалымат жана интерактивдүү карталар азыр сайтыбызда турат. Аны окуу үчүн жабдыгыңыздан BBC Kırgız.com дарегин териңиз. Ал тапта Сириянын бир нече айдан бери курчоодо калган Мадая шаарынын 40 миңдей тургунуна акыры азык-түлүк, дары-дармек келип жетти. Жардам келгенден кийин шаардагы аянычтуу абал дагы ачык көрүнө баштады. Улуттар уюму жүздөй тургун шашылыш дарылоого муктаж экенин айтып, аларды эвакуациялоо керектигин билдирди. I've just been told by the humanitarian coordinator, Yakub El-Hillo, you may have heard this earlier. Гуманитардык иштер боюнча координатор Якуб Эль-Хилло Мадая шаарындагы ооруканага барып, 400гө жакын адам тез арада шаардан чыгарылышы керек деп маалымдады. Бул тургундарга медициналык жардам керек. Айрымдары ачкачылыктан каза табышы мүмкүн. For medical treatment, or they are in grave peril of losing their lives. Мадая шаары каршылаш тараптардын кармашынан жабыркаган жалгыз аймак эмес. Келишимдин алкагында козголоңчулардын курчоосунда турган Фоах жана Кефрая айылдарына да жардам жеткирилип жатат. Жардам кербени келген аймактагы тургундар аман калуу үчүн кандай айла амалга барышканын айтып беришти. Мышыкты союп туруп, үй бүлөсүнө бул коён деп алдап берген тургунду билем. Башкалар таштандыны тамак катары колдонсо, айрымдар чөп жеп жан багышты. Абалыбыз өтө начар, балдарыбыз ачкачылыкка кабылды. Биз алсыздыктан калчылдап басабыз. Ачкачылыктан көптөр анемия жана башка илеттерге кабылды. Бизде азык-түлүк жок, бир кесим нан таппайсың. Таза суу, электр энергиясы жана жылуулук да жок. Балдарыбыз түнү бою ыйлап чыгышат. Аларды алдап бир ууч тамак бергенге мүмкүнчүлүк жок. Сиз түзөөдө BBC-ни көрүп жатасыз. Эми күндүн башка кабарларын кыскача тизмеге.
Мьянманын белгилүү саясатчысы Аун Сан Су Чи өлкөдөгү бардык этникалык топторду борбордук өкмөтүндө болгон карама каршылыгын токтотууга үндөдү. Ал мындай пикирин тынчтык келишимине кол койгон 8 топтун жолугушуусунда айтты. Су Чинин партиясы ноябрдагы парламенттик шайлоону жеңип алып, кийинки айда ишке киришкени турат. Филиппиндин жогорку соту АКШ менен жетишилген коопсуздук келишимине конституциялык макам ыйгарды. Бул чечим Американын мурдагы колониясы болгон Филиппиндеги АКШ армиясын күчтөндүрөт. Манилада демонстранттар тобу чечимге нааразылык билдирип чыгышты. Адвокат жана активисттер баштаган петицияда бул келишим Филиппиндин эгемендигине шек келтиргени айтылат. Индиянын Тамил Наду штатынын бийлиги жеке сүрүлүп чыгып калган киттердин 45-ин сактай албай калганын билдирди. Кыска сүзгүчтүү киттердин 36-сы аман куткарылды. Жергиликтүүлөр киттерди сууга сүйрөп алып барууга аракет кылып жатышты. Деңиз биологдору мындай окуя Бенгал булуңунда биринчи жолу катталганын айтышат. Сиз унаңызга барбай, унаңыз өзү сизге жүрүп келсе, кандай болмок? Бир канча жылдан кийин Tesla компаниясынын өз алдынча жүргөн айдоочусуз электр унаалары сатыкка чыкмакчы. Андай унааларды алыс аралыктан да чакырып алса болот. Мындай жоромолун PayPal онлайн төлөм компаниясынын негиздөөчүсү BBC-ге маегинде билдирди. Бул ишкер азыр айдоочусуз унааларга жана космос туризмине акча салып жаткан экен. BBC-нин командасы Калифорниянын автотрассасында Tesla унаасын айдап чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Тагыраак айтсак, унаа өзү бизге шоупур болуп берди. Айтылган Tesla'нын автопилот режимин дагы колдонсо болот. Анда ал саатына 50 миль же 80 чакырым ылдамдыкты жана алдыдагы унаадан бир канча алыстыкты кармап, жолдун оң жагындагы чийинден чыкпай жүрөт. Эгерде сиз кооптонсоңуз, колуңузду рулга жакын кармасаңыз болот. Бул унааны чыгарууга көптөгөн каражат талап кылынган. Бирок алдыңкы технологияны колдонгон компания электрондук унаалардын келечегине ишенет. Tesla дизайн студиясына барганыбызда бардык унааларды камерага тартып албасак да, компаниянын ээси Элон Маск келечектеги унаанын бирөөсүн тартып алууга мүмкүнчүлүк берди. Эгерде сиз Лос-Анджелесте жашасаңыз, бул унааны Нью-Йорктон чакыртсаңыз болот. Башкача айтканда, ал Нью-Йорктон сизге өзү келет. Унаа жолдон өзү батареясын толтура алат. Мындай унаага ээлик кылуу сиз тулпар сатып алгандай эле болосуз. Аны сиз күнүмдүк турмушта колдонбойсуз, бирок сиздин колуңузда тулпар болот. Tesla компаниясынын ээси Элон Маск бул унаалар акылдуу болгону менен эч качан адам баласы сыяктуу ойлоно албайт деп билдирди. Бирок ал жазалма акылдын өнүгүшүнө кооптонуп келгенин билдирди. Менимче кандайдыр бир жасалма акыл өнүгүп, өзүнүн же бирөөнүн каалоосун ишке ашырса, келечекте коркунуч жаралышы мүмкүн. Элон Маск башында Tesla компаниясынын долбоору ишке ашпайт деп ойлогонун айтат. Бирок компаниянын аты жалуу иштеп жатканда, ишкер кыялын каражаты түгөн эликте ишке ашырууга умтулууда. Эми футбол жаңылыктары. Лионель Месси 5-чи жолу ФИФАнын алтын тобуна ээ болду. Америкалык жарым коргоочу Карли Ллойд мыкты футболчу айым деп аталды. Айымдардын дүйнөлүк чемпионатын жеңгенден кийин АКШ курамасынын тренери Жил Эллис мыкты айым машыктыруучу наамын алды. Барселонанын тренери Луис Энрике болсо жылдын машыктыруучусу болуп калды. Манчестер Юнайтеддин тренери Луи Ван Гал командасынын бул сезондогу айрым оюндары кызыксыз болгонун мойнуна алды. Жетиштүү гол киргизе албай убара тарткан Юнайтед FA кубогунун алкагында ишембиде өткөн оюнду 1-0 менен уткандан кийин да сынга кабылды. Алар 69-чу мүнөткө чейин ылдыйкы саптагы Шеффилд Юнайтеддин дарбазасына топ тепкен эмес. Бүгүн команда Ньюкасл менен беттешет. Жаңылыктар соңунда жаңы жылдык маанай басаңдап баратса да, Германиядагы өзгөчө мелдеш майрам күндөрдү кайра эске салды. Сиз балатыны ыргытуу боюнча дүйнөлүк мелдешти көрүп жатасыз. Мында балатыны эң алыска жана эң бийик ыргыткандар жеңишке жетишет. Өзүңүз баамдагандай, айрымдардын чеберчилиги көпчүлүктү өтө эле таң калтырды. Көрсө бул мелдеш ушуну менен 14-чү жолу өтүп жаткан экен. Колдонудан чыккан балатыны да керекке жаратса болот турбайбы. BBC кабарчылар сиздер менен эртеңки чейин коштошот. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.